жумушта бардык ишмерлерге кызыл кийим кийгизет, эркектерге кызыл болбойт дейт го. Бизге бул жагы кандай болуп калат? Жана тышка чыкканда Кыргызстандын желегине чагылдырылган футболкаларды кийгин келет, патриот болуп, бирок кызыл болуп турат, кандай кылсак болот дейт. Ушу суроонун ээсин кармап, колун кармап коюш керек экен да, мыкты адам экен. Могул китеп бар мына. Мен аябай жакшы көрүп, кыйынчылык менен жеткен китебим. Таппай. Түркиядан таптым, алхамдулилля, бир китеп чоң байлык. Ушул китепти мына могул жеринде ичинде. Мына могул жерин карасаңыздар, жашыл болуп турбайбы? Ушул жерде жатка айтып берейин, ушул жерде келет. Бул суроо калыс таксыр жатка айтам деп эле алдын ала берип коюп тур дебеңиздер, азыр келди бул. Ар кандай адамдар болот да. Өзүн көрсөтөйүн деп атат депчи. Мына Алла көрүп турат, азыр келди. Рияны кылсаң да нормальный окшоштуруп кылды. Мына китепти ачып койдум. Бул китеп Шейх Шурумбул Египеттен чыккан алым. Матынга шархка хашия болот мындай. Үчүнчү түшүндүрмө болот да. Китептин толук аты Гунияту Заул Ахкам фи Бугьятурал Хукам. Ошондо тиги томунда канчанчы бетинде келип атат? Экинчи том 312 бетинде келет. Ханафи маскапта чоң китептерибизде Канзуд Дакайык, Абул Баракат Тасафи, Хижраттын 718-жылы маалымы. Ихтияр китеп 683. Могул китеп Фатху Баблиная, Молда Алы Кары 747, 8-жылы маалымы 3 китеп келтирдим. Илгерки ошол китептерде кызыл кийиш макру деп келген. Фатху Баблиная дегет ва юкраху лубсул ахмари вал муасфар. Сары эркек адам үчүн көңүл буруңуз. Эркек адам үчүн сары, андан өтө кызыл, жана башка ошондой бир түстүү аял затына таандык болгон, ошонун ичинде кызылды кийүү макру деп келет. Бул киши да ушул жерде ушинтип айткан. Айтат, "Сумма культу бa'da 30 сана" дейт. Кийин 30 жыл толук күнү түн изилденгендей мен жооп таптым дейт. Бир маселени 30 жыл кубалаган да бул. 30 жылдан кийин карасам дейт. Макру болот дебеди? Анан макрунун эки түрү бар да. Адалга жакын жеңил макру, муну танзихи дейт. Арамга жакын оор макру. 30 жылдан кийин изилдедим дейт. Бул оор макрубу, арамга жакын? Коянда тыйылыш керек. Же бул жеңил макру деп изилдесем, сумма культу бa'da 30 санатан аннал карахията махмулатун ала танзих. Макру адалга жакын, жеңилирээк макру экен дейт. Анан шашпаңыз. Себеби эмне себептен макру болуп атса, эки иллаты бар, эки себеби бар. Ала ирадати ташаббух бин ниса, биринчиси аялдарга окшоп калуу дейт. Илгер арабтарда кыз текеленип мындай, алар ошондой кызыл кийчү экен. Азыр эми ЛГБТ деп жанагындай радужный свет го, туурабы? Алгер ошондой кыз текелер жана башка кумсалар кызылды кийчү экен. Биринчи иллат ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи тыйган дейт. Ошолордун белгиси болуп калып атпайбы? Азыр кызылды кийсе антпайбыз да. Кызылды кийсе Манас Ниязовду түшүнөбүз да, туурабы? Мисалы. Манас Ниязовпу жана улакчы? Улакчыны кийгенде мисалы. Же президентибиз кызыл кийип футбол ойноп калганда ошо кишини түшүнүп калабыз мисалы да эми. Же жана башканы түшүнүп калабыз, болуптур. Бул биринчи иллат экен китепте. Экинчи иллат ау дейт. Ау такаббур, же текеберчиликтин белгиси дейт. Неге десе, кызыл өтө Йемен мамлекетинен келген, Саудияга илгери. Кымбат келгенде экспортто бар болуп, импортто болот да экспорт сыртка. Дефицит аз болгон, жетишпеген. Өтө кымбат. Бай адамдар байлыгын көрсөтө албай калып да. Бүгүнкү күндө бай адамдар адамды байлык менен деле таң калтыра албайт. Кыргызстан байкап койдум да. Сарайсыз эмне менен байкайт десе, өтө акчалуу экенин кызылдан өтүп көрсөтөт экен. Акчаны төлөй берем дегендей болчу. Машина менен эч ким таң калтыра албай калды. Анткени Tesla келип калды. Кытай туугандар электромобилдер чыгарып үйдү. Демек эч ким деле мактана албай калды. Кызылдан өтүп эметет экен да. Мына штрафка акчам көбүрөөк дегендейчи. Булардын илле экинчи иллат ушул болгон дейт. Вот такаббар текеберчилик белги болгон дейт да. Көңүл буруңуз, китептин жаттаган жери бүтө. Ваянтафи бинтифай ушул эки иллат жок болсо макрудан мубахка түшөт дейт. Машалла. Уруксат болот дейт. Вакат абахаху 3 имам, 4 мазхабта 3 имам уруксат берген. Имам Абу Ханифа, имам Малик, анан имам Шафии уруксат берген дейт. Анан пайгамбарлар кийген деп келет. Ошон үчүн эми албетте бул илгерки алымдар менен десептеш боло берет деп кызыл тазыл болуп кетпейли бардыгыбыз анан. Короз болуп. Ооба, короз болуп. Эми кызыл болуп, я ак болуп, патриоттук жанагындай болсо арасында ал макру эмес экен да демек. Түшүнүктүбү? Эми бул киши ушинтип жеткирип атат. Менин сөзүм эмес. Анан калыс эртеңдигинде минти деп жүрбөсүн. Бул Шейх Шурумбул Алийдин сөзү. Анан китеп жазган бул киши Тухфатул Акмал деп китеп жазган. Кызыл кийүүнүн өкүмү жөнүндө 8 сөздү айткан. Акыры мубахка түшүргөн да жанагы иллаттар себептен.
Sonra nesi razı beken boldu. Kitaptan aytıp berdik, cevabı sen bir.